Чолпонбай айылындағы бұл маданият үйіні 63 жыл болды. Жергілікті елдің айтымында бір тарабы ылдый чөгіп, артқы корпусу жарақсыз деп табылған. Қалған бөлігі пайдаланылып, бирок ремонт иштери болгон эмес. Жергілікті бийлик муктаждыктын айынан аталган объектинин жарактуу жагын капиталдык оңдоодон өткөрүп, айыл өкмөтүнүн жаңы кеңсеси кылып ачканы жатат. Жалпы 11 миллион сом жумшалган. Бизге Акчи айыл өкмөтү кошулгандыктан элдерибиздин саны да көбөйүп, анан биз ушул жерди турган зданияны бир жакшынакай айыл өкмөттүн имараты кылып койсок деп чечип, андан кийин биз өнүктүрүү фонддоруна, Альянс алтын фондуна кайрылганбыз. Чоң ыраазычылык, чоң рахматтарды билгизебиз. Анткени себеби мынакей ушулардын бөлүп берген акчасына буйруса, мындай жакшынакай азыркы заманга ылайыктуу элди бардык шарттар менен кабыл ала турган жаңы имараттуу болуп отурабыз. Курулуштун жарымы Талас облустук өнүктүрүү фондунан, калганы Альянс алтын өнүктүрүү фондунан каржыланган. Бул акчага ичи тышы толук заманбап болуп жасалып, баягы эски шарттар толугу менен жаңыртылган. Пол жасалууларындагы полу жараксыз болуп калыптыр да, буга чейинкисич. Полны алып, ферма токуп темир менен, анан үстүн жыгач менен кайта обшивать этип, үстүнө мондай паркет менен жасап бердик да. Гипсокартон менен полну обшивать этип чыктык, конвекторлорду ушундай түр менен жасадык. Эшик айнектердин баардыгын оуштурдук. Ички жазалоолордон сырткы жазалоолорго алькабонд, анан крышасын, полный чатырын оуштурдук. Азыр имарат даяр, болгону эмеректер менен камсыздоо гана калды. Бул жумуштарга каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнөт. Жаңы шарттарда иштөө менен айыл өкмөтү элеттиктерге кызматтарды тез жана сапаттуу көрсөтүүнү көздөөдө. Буйруса абдан эле сонун, анткени себеби кызматкерлердин да өз алдынча ар биринин өзүнчө кабинети болот. Жана ошондой эле келген кишилерге да өзүңүздөр көрүп чыккандай ичи кенен, ылдый жактарына мебелдер коюлат, келип күтүп отурушат, столдор коюлат. Буйруса жакынкы күндө мебелдери келет. Анан жакын буйруса ичине көчүп, элдерди ушул жерден жакшынакай кылып кызматыбызды көрсөтүп баштайбыз. Белгилей кетсек, бул объектинин жанына өткөн жылы жаңы маданият үйү курулган. Андан бери эски маданият үйү бош калган. Жергиликтүү бийликтин демилгеси менен имаратка экинчи жашоо берилип, айыл өкмөтүнүн заманбап кеңсеси болуп калды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.